Алмаз Акынжанович, Нарын облысының көйгөн айтан чечтин. Тезирээк себеп дегенде кыш түшүп келе жатат. Билесиз, Нарын электр тармактары ишканасын жетекчисинин чалаклыгынан иштебегендигинен азыр Нарынга 1000 апоро линия кеш керек эле. Келелик. Жакында бизде суук түшөт, билесиз. Иш бүтпөй кетет. Ошондой эле өзүңүздөр билесиз, Долоонун аш устунан түшкөндөн кийин жолдун оңунда кичинекей айылча бар. Курулгандан бери, союздан бери свет жок. Свет тартыралы деп спонсор таап, спонсор бүт апароларын, линияларын алып берип атат. Бирок Нарын электр тармактын жетекчиси иш кылып бергенге болбой атат. Акча сурап атат, 1,8 миллион сом берсеңер куруп беребиз деп. Бул калкка, мага эмес, алтын кеңге эмес, калкка. Калкка кызмат кылганды кимге кылабыз? Ошондой эле Нарын электр тармактын ишканасы Алмаз Акынжанович, элдикиби, мамлекеттикиби, же Мекенин Кыргызстан партиясыныкыбы? Айтайын деген, Мекенин Кыргызстан партиясына кандидат болгон ошол жакта талапкер отуруп алып, өз билгенин кылып, өзүнүн тарапташтарын жумушка алып келип жатат. Тактап айтсам, Нарын шаардык электр тармактары менен Нарын райондук электр тармактары экөө бирикти, оптимизация болуп. Бириккен жакшы, бирок жетекчилерин өзүнүн адамдарын коюп жатат. Ошол жерде эки начальник сыртта калып атат, бирөөсү болуш керек эле, бирөөсү зам болуш керек эле. Жок, андай эмес. Өзүнүн адамдарын, өзүнүн тарапташтарын алып келип жатат. Булар эмне болуп атат билбейм, текшерип көрүңүздөр. Себеп дегенде, билесиздер, аякта 1000ден ашык иштейт. Өзүнүн бир оюнун кылып жатышат. Сизден сураныч. Жамил Оманчбек, протокол тапшырып берсеңиз, Нарында суук жакындап калды. Жакшылап бир көзөмөлдө коюшсун. Рахмат.